Кутман күнүңүздөр менен, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Бетин күйгүзгөн сулуу» аттуу романынын 4-чү бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Өлкөнүн өлөсөлүү өндүрүшүн өлөрмандана өнүктүргөн канчалаган кыз келиндерге жумуш таап берип, тиккен сапаттуу кийимдери менен мамлекеттин кадырын да көтөрмөлөгөн Бишкектин цехтеринин бири. 30 чакты кыз келин ошончо машинканы дырылдата иштеткен. Бычмачысы өзүнчө бөлмөдө кездемелерди кабат-кабат кыла жайып, чийип, кесип, үлгүсүн чыгарган. Үтүкчүсү өзүнчө жайда даяр кийимдерди бышылдата басып, бырышын жазган. Топчу кадаганы даяр кийимге этикеткасын тагып бүктөп жыйнаган чоң жамаатка Эркай тез эле көнүп, бат эле аралашып кетти. Даяр кийимдердин четин бүрүп тордогон оверлок деген машинанын тилин таап, бат эле өздөштүрдү. Ал тургай цехтин ээси багжайган сары аял Карамат айым: «Колуң эптүү экен, тиккенди деле өздөштүрүп кете алгыдайсың», деп мактады. Ушинтип жаңы ишке алагдыланып, жаңы кишилер менен аралашып, Эркайдын көңүлдөгү күйүтү басаңдап, келечекке болгон үмүтү да жандана баштады. Оверлок деген жумуш кечирээк башталып, элдин аягында аяктачу жумуш экен. Айсалкын Аяш апасы уктаганда барып, кайра ал тура электе кетип жүрдү. Анткени шаардын бир башына жетиш көп убакытты алып жатты. Ошондуктан биринчи эле айлыгына айылдан ала келген анча-мынча акчасын кошуп, жакыныраак жерден батир таап чыгып кетти. Ушинтип жай жашоосу менен жүрө бермегеле Эркай, эгер тагдыр дагы тамашаларын камдап турбаганда. Шарактап иштеп жаткан тигүү машиналарынын үнү тып басылып, жарыктар жалп өчтү. Иштин кызуусуна кирип алган тикмечилер бул күтүүсүздүктөн «ай» деп өкүнүчтүү үн сала беришип, заматта жумушсуз отуруп калышты. Цех ээси Карамат айым күңүрт далисте кол телефонун баскылап, тыңшап, ары-бери басып сүйлөнүп жүрдү. «Өлүгүңдү көрөйүн. Соня аренданы очойтуп алып жаткандан кийин светти өчпөгөндөй кылып жакшы жасатып койбойбу? Качан болсо ушул. Карасаң, дагы өчүрүп коюптур телефону». «Эже, ага ишенбей эле резке өзүңүз эле чалбайсызбы?» деди тикмечи кыздардын бири. «Чалам, чалбаганда кайда бармак элем? Болбосо Соняны күтүп отурсак, ал быйыл да оңдотпойт», деп Карамат кайрадан. «Алло, Респи?» деп телефон чала баштады. Аял затынын иши жок болсо, ал дароо эле узун сөзгө кирет эмеспи? Албетте азыр дагы жумуштагы бул үзгүлтүккө себепкер болгон ушул быт комбинат аталган имараттын ээси Сонядан баштап сөз учугу чубалды. Аялдардын мындай сөздөрүнөн улам бул имаратты менчиктештирип алган Толик аттуу киши Россияда чоң кызматта отурганын, анын Кыргызстандагы бардык иштери менен чарбачылыгын ушул сөз болуп жаткан Соня карындашы жүргүзөрүн, ал агасынын арты менен канчалык байыса да турмушта бактысыз экенин, күйөөсү өлүп, жалгыз уулу түрмөдө отурганын, өзүнүн да ден соолугу начар экенин, антсе да арак, тамеки деген балээлерге жакындыгын билди Эркай. Анын ушундай жүрүм-турумунан улам алдан эмеде иштеп, миллиондоп акча таба турган быт комбинаттын иши артка кетип жатканын, минтип свет да бат өчөрү, дааратканалардын суусу акпай, сасык чыты сыртка чыгып жатканы, ушинтип отурса жакында ижарачылар бүт кетип калаары айтылды. Ушундай сөз быжы-быжы боло жүрүп жатканда сырттан 60 жаштардагы чарчы бойлуу, спорт кийимчен киши шып эте босого аттап кандайдыр шаңдуу түрдө саламдашты. «Саламатсыңарбы, кыздар? Кандайсыз, Карамат айым?» «Жакшы, жакшы, Качике аке. Келиңиз, төргөтүңүз». «Иш илгери деп айтайын десем иштериңер жок окшойт. Заказ аткарылабы, Карамат айым?»
Азыр эле өчтү, Качки аке. Резке чалсам оңдойбуз дешти. Камтама болбоңуз. Түндөп болсо да бүтүрүп беребиз көйнөгүңүздү. Же аткарбай уят кылып жүрчү белек. Жок, уят кыла элексиз. Ошентсе деле деп келип, окчун жака коюлган оверлок машинкасынын отургучунда эч кимге аралашпай отурган Эркайды көрө калып, Саамга карап туруп: "О, жаңы кыз келдиби? Мындай периштени кайдан таап алгансыз, Карамат айым?" деп чындап суктанды эле. Карамат да ага жараша жооп берди: "Качки акенин заказы аткарылбай калбасын деп асмандан түштү. Ошондой биздин шаарда мындай периште жок эле дейм да", деп кандай кирсе ошондой эле шып эте далиске чыгып: "Жүрсөңүз, Карамат", деп цех ээсин сыртка чакырды. "Чын эле бул сулуу каяктан келип калды? Мурда жок эле го?" деп сурады сыртка чыгышкандарында. "Айылдан жакында эле иштегени келиптир. Тиккенди билбейт экен, оверлокко отургуздум". "Ошондой шаардыктарга окшогон жок. Татынакай анан байоода экен. Бир кол менен кармалганы көрүнүп турат", деп өзү менен өзү сүйлөшкөндөй күңкүлдөдү да Караматтан акырын сурады: "Күйөөсү бар бекен?" "Күйөөм жок" деди. "Ыя, күйөөсү да жок бекен. Жакшы. Аты ким экен?" Эркайым. Эркайым, деп улам кайталап айткан Качке Караматты жалт карап алып: "Бүткөндө чалып коюңуз, бүгүн өзүм келип алып кетем", деп жолуна түшкөн Качкенин мындай сулууларды көрсө шилекейи агып кетер жоругу, катын поздугу Караматка жакшы тааныш эле. Андыктан таң калган деле жок. Мында мурда деле ушул эле цехте иштеген түсү ийги 2-3 кызды торуна илген Качке заказчик. Ага өзү деле жардам берген. Анткени тигүү бизнесинде Качке сыяктуу заказчиктер эң негизги ролду ойнойт. Тиккен кийимиң өтүп турбаса каяктан ишиң жүрүшөт. Андыктан Качкенин көзүн кароого, айтканын жасоого, баардык эркеликтерин аткарууга туура келет. Антпесең азыр тигүү цехи иттин кара капталынан, ал эми Качкедей заказчиктер сейрек. Жанагынтип свет өчүп, иш үзгүлтүккө учурагандыктан ал күнү кеч бүтүштү. Акыркы автобуска жетишиш үчүн Эркай жан талашып иштеп жатканында: "Кыздар, бүттүңөрбү?" деп Качке заказчик кирип келди. Ал деги эле камкор кишиден бетер ал жайды сураштырып, Эркайга жакыныраак отуруп, сугалак көзүн агытканы менен сүйлөшүүгө илинчек таппай жатты. Эркай ишин аяктап кетүүгө камынганда Карамат: "Эркай, Качке байкен калган кыздарды кичине сыйлап коеюн дейт, тура турбайсыңбы?" деди эле Качке коштой чапты. Ооба, кичине сүйлөшүп отуралы, үйүңө өзүм жеткирип коем." "Рахмат байке, бирок мен шашып жатам, бара берейин", деп кийимин алмаштырганы жөнөдү. "Шашпай эле койсоң болмок, байкең атайын сыйлап коеюн деп жатса", деген Караматтын нааразылыгын укмаксанга салган Эркай кийинип чыкканда жарашыктуу кийимден улам ачыла түшкөнүн көргөн Качкенин ого бетер сугу артты. Мындай сугалак көздөр Эркайга бой жеткенден эле жакшы тааныш, көнүп да бүткөн. Бирок мындайды жашы өткөн кишиден күткөн эмес. Андыктан небересиндей болгон кызга алкын агыткан ага чындап кыжыры келди. Эгер мындан да катуу кетип бара жатса кагып салайын, деп ойлогон. Бирок тиги ээрчи карап кала бергенде жеңилдей түштү. Бирок Качке заказчик Эркайдын минтип кетип калганына дың деп да койгон жок. Кайра Эркай жеңил баа болуп, дароо макул болбогонуна баа берип калды. Ого бетер кызыгуусу артты. Бул сулууну кантип торго түшүрүштү ойлоно баштады. Аял затын кичине акча коротуп, баалуу белектер менен көңүлүн алып, кооз сөз, туура мамиле менен жүрөгүн жибитиш керек. Ушуларды туура пайдалансаң, ким болбосун, кандай бааланган аял, назданган сулуу болбосун, торуңа түшпөй койбойт, дечү ал. Турмушта да ушундай жол менен көздөгөн ургачысына жетип жүрөт. Эркайга да ушул ыкмасына салып жетээрине ишенип турду. Азыр анын ташы өйдө кулап, кылам дегенин кылып, жетем дегенине жетип, бүт каалоолору орундалып турган кези. Бир гана жашы өйдөлөп, баягыдай күч кубаты жоктугуна өкүнүп, жаштык жалын куракты иш деп жүрүп өткөрүп жибергенине ичи ачышып жүрөт. Дагы 10 жыл өтсө как жыйган чалга айланаарын, ошондуктан бир койлук алы бар,
кезде каалаган кыз келинин имерип, текке кеткен жаштыгынан өч алгысы келет. Анын балалыгы менен жаштыгы союздун гүлдөп турган кезине дал келди. Эч кандай ачарчылыгы жок, согушу жок, эң бир жетишкен, берекелүү кез эмес беле. Ал убакта өкмөт менен партиянын жетекчилиги астында мындан да жакшы жашоого шарт түзгөн коммунизмдин келерине ишенип, келечекте анын куруучуларынан болууга шыктанып жашашкан. Ошонун күүсү менен эч кандай көр оокатка, акчага кызыкпай, ар кандай азгырыктарга алдырбай, бир гана терең билим алып, элге пайда келтирүү максаты менен жашап, аскерде да ушундай ойдо кызмат өтүп, жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин да баш көтөрбөй иштеп жүрө бериптир. Ал убакта окууну бүткөн соң шаарда калууга мамлекет өзү каршы эле. Бул чечимге келип, шаардык болгуң келсе бел чечпей иштеп, 10 жылдап батирлеп жашачусуң. Анан узун кезектин арты 40-45 жаштарга келгенде кыскарып, эптеп үйгө жетип, адамча жашаар кезге жакындачусуң. Качыкени мындан да жаман тагдыр күтүп туруптур. Батирге мына жетебиз, анан бутту сунуп адамча жашайбыз деп турганында замандын катуу боронуна кабылды. Сасык саясаттын саркындысы акырындап өндүрүшкө өтүп, өлөсөлүү абалга келтирип, 2-3 эле жылдын ичинде жаман жагына өзгөрүлүп кетти. Канчалаган каармандардын кан төгүүсү менен түптөлүп, миллиондогон күчүрмөндөрдүн эмгеги менен тургузулган Совет мамлекети заматта урап түштү. Элестүү айтканда, жылуу жумшак, үйдө турганда 4 дубал 4 жакка кетип, төбөдөгү шыптын дайынын табылбай, күтүүсүздөн эле ай талаада калган адамдын кейпин кийди. Советтик тарбияда чоңоюп, коммунизмге ишенген качыкелердин мууну. Бирок эмне кылаарын билбей, алапайын таппай тургандарында бул башаламан замандын кесепетине жараша шарапаты да болуп, качыке жер басып алган жаштардын шарданы менен жер участогуна жетти. Ага эптеп 2 бөлмө чампалай калып, жашап кетүүнүн аргасы менен ар кайсы жумушта чөп башылап иштеп жүрүп, бир күнү кандайча жайма базарда майда чүйдө сатып отурганын билбей калды. Ал кезде жогорку билимдүү инженер үчүн мындан өткөн кордук жок эле. Алып сатарлык кылуу советтик тарбия көргөн адам үчүн жийиркеничтүү жана кечиримсиз болчу. Бирок турмушуң өз өкүмүн окуп, күнүмдүк көй турмуштун туткуну кылып койгондон кийин чараң барбы? Алгач жерге жайып алып, майда чүйдө саткандан уялып, тааныштар көрүп калбаса экен деп кыпылдап жүрүп, акырындан ага да көнүп, акчага азгырылып кеткен. Ошол Талчок аталган жайма базар кийин Орто Азиядагы эң чоң базарга айланып, тетигил Орусиянын түпкүрүнө чейин товар жөнөтүп, бүт Кыргызстанды бакканга жетишип калганда качыке армансыз эле бутуна турду. Байлык топтоду. Азыр Дордойдо 3 контейнери күпүлдөп иштеп, Орусияга өзү тиктирген кийимдерди байма-бай жөнөтүп жатат. Адамдын тапканы күнүмдүк керектөөсүнөн ашып, турмушу бардык ыңгайлуулуктар менен камсыз болгондо көңүлү өсүп, ойноп күлгөнгө чолоосу тиет тура. Качыке ушундай деңгээлге жеткенинде байкаса жашы эбак 40-тан кырынан өтүп кетиптир. Ошондо гана артка кылчайып карап, эч кандай жашоо жыргалын көрбөй дүмүрөңдөп эле иштеп келе жатканын билди. Минтип отурса, эртең эле карылык эшик чертпей кирип келээрин ойлоп, акырындап көңүл ачууга умтулду. Бардык эле эркектер сулууларга суктанышат. Аларды ээлеп алгылары келишет эмеспи? Мындай сезим качыкеде бала кезинен эле күчтүү болчу. Эсинде 3-класстан классташы Жыпарды балалык сезим менен катуу сүйдү. Жыпар класстагы эң сулуу жана жакшы окуган кыз. Өзү болсо начар окуган жүдөө бала болгондуктан эч качан ага жакындай алчу эмес, тартынып турар эле. Ошондуктан Жыпарга даай албай жүрүп, кийин 10-класстан сүйүүсүн билдиргенде кемсинте катуу кагып, шагын сындырып койгон. Ошондо карап тур, сенден өткөн сулуу менен жүрүп, сенден тың, билимдүүгө үйлөнүп, көзүңө көрүнбөсөмбү деп кекенип,
Кийин институтта окуп жүргөндө андан ашкан кызды издеди. Бирок бул жолу да жолу болбой, жолуктурган сулууларына жетпеди. Нике кайып экен, андай деле сулуу эмес, андай деле серт эмес, өмүрлүк жары Сабирага баш кошуп, эри шаркак турмуш жүгүн көтөрүп келе жатышат. Бирок ошол бала кезден калган сулууларга болгон ышкысы өчпөй койду, кайра күчөдү. Бардык эркектер ушундайбы, же өзү элеби? Эгер эки аял турса, экөөнү бири-бирине салыштырат. 5 аял басып келе жатса, кайсынысы сулуураак деп түсү ийгисин издейт. Алдынан жолуккан адеми аял затына жетүүгө далалат жасап, көбүнчөсү акчанын күчү менен максатына жетип келет. Анын үстүнө эркектик демөөрү баягы 40 жаштардагыдай эле болгондуктан, аял менен жумасына 1-2 жолудан болуп турбаса бели ооруп, денеси оорлошуп кетет. Өмүрлүк жары Сабиранын 50 жаштан өткөн соң секске каалоосу аябай эле басаңдап кетти. Айла жоктон жаш өтүп бара жатса да, кыз келиндердин артынан чуркаган. Болгондо да алардын өңдүү түстүүсүнө. Ошентип качыке заказчик Эркайды бир көргөндө эле жактырып, анын өзүнүн табитиндеги сейрек жолукчу сулуулардан экенин байкап, күйөөсү жок экенин билгенде ого бетер токтоно албады. Ал акчага азгырылып, тез эле багынып берген аялдарды бат эле таштачу да, өз баасын көтөрүп, оңою менен алдырбаган кыз келиндерди сыйлап, акчасын аябай көпкө да жүрчү. Ал эми Эркайдын жүзүнөн пакиза бир тазалык менен коймолжуган муңдуулуктун айкалышына кошо теребелди теңсинбей карагансыган текеберликти байкап, бул сулуу көрөпөй-шөрөпөй менен курулай мактоодон турган кооз сөзгө алданчу катардагы аял заты эмес экенин түшүндү. Ушуну байкаганда карт катын поз качыке жүрөксүй да түштү. Илебине нан бышып турган эме эрдемсип да кетти. Пас адырдын күйпүл ала түлкүлөрүн шыпырып ала берип тажаган барчын деле арчалуу төрдөн кылактаган оңою менен алдырбаган калтарын каалайт экен. Анын сыңарындай качыке заказчик Эркайдай сулууну кандай да болбосун кучагынан тырпыратууну максат кылып койду. Ошентип Эркайды кантип имеришти ойлонгон ал эртеси эле аракетин катуу баштады. Бул үчүн жөн гана өз укугунан пайдаланып, кийимге заказды көбүрөөк берип, караматтан эртеңкиге калтырбай бүтүрүп берүүсүн өтүнүп, талапты да катуу койду. Түндө автобус токтогон убакта барса, болжогонундай болуп чыкты. Иш көптүгүнөн араң тигип жетишкен тикмечилер бүт кетишип, цехте карамат айын баш болгон үтүкчү балдар, упаковщик кыздар, анан Эркай калыптыр. Эркай акыркы көйнөктү үтүкчүгө өткөрүп берери менен ары бери басып күтүп турган качыке ала келген 2 баштык таттуу суусундуктарын, жемиштерин үстөл үстүн жайнатып жиберди да: "Келгиле, менин заказымды аткарабыз деп жатып кеч калдыңар. Курсагыңарды ачкандыр", деп бардыгын дасторконго чакырды. Илберинки кыймылдап шире коюп, нан сындырып, таттуу жемиштерди алдыга жайнатып, улуу башын кичик кыла сыйлагыча ар кайсыдан кеп салган качыке заказчик көңүл борборуна Эркайды алып, сөз арасында атын сурап, таржымалына кызыга кетти. Бул качыкенин Эркайды карай жасаган алгачкы гана кадамы эле. Андыктан жакындан таанышып, ал жай сурашканы бүгүнкүгө жетмек. Бирок качыкенин башына капысынан бир ой келе калып: "Эркай, менин Дордойдогу контейнеримдин сатуучусу бошоп жатат, иштебейсиңби? Бул жумушуңа караганда акчаны 5 эсе көп табасың", деди. "Жок байке, иштей албайм, башка эле киши табыңыз", деп ойлонбой туруп баш тартты Эркай. Цехти жаап, баары чогуу сыртка чыккандарында качыке: "Эркай, отур, жеткирип коеюн", деп машинасынын эшигин ачты эле Эркай жанындагы үтүкчү жигит Талантты колтуктай калып: "Байке, рахмат, мени Талант жөө эле жеткирип коет", дегенинде Талант да: Ооба, жеткирип коем", деп жиберди. Ошо менен тарап кетишти. Эртеси бул сүйлөшүү цехтеги бүт аялдарга угулуп, ар ким өз түшүнүгүнө жараша баалады.
Бири Эркайдын жеңил баа болгонун жактаса, экинчилер салабаттуу эле кишинин шагын сындырганы туура эмес болгонун айтты. Үчүнчүлөр көп кызыктын баары алдыда экенин болгулуп, карт катын-поз баары бир өз максатына жетип, Эркай да анын арты менен жупуну турмушун оңдоп алат деп окуядан озду. Эркайга болгон кызыгуусу бүт цехке билинип калганын сезген Качкенин эми уялар да, аянар да жери калган жок. Андыктан бул күнү да заказын ашыгыраак берип, бүттү деп болжогон убагында келди. Кечке тигилип, тыкан бүктөлүп, жалтырак баштыктарга салынып, этикеткасы чапталган кийимдер даярдалып өзүн күтүп жаткан экен. Аларды машинасына жүктөгүчү Эркай да чыга келди. Жанында кечээки үтүкчү жигит Талант бар экен. «Эркай, кичине аярлай турчу, сенде сөзүм бар», деди эле Эркай менен сылык учурашып. «Байке, бүгүн шашып жаттым эле, сөзүңүздү башка күнү айтарсыз», деп Эркай жанындагы Талантты колтуктай калып жолуна түштү. Жанаша басканда жараша түшкөн эки жашты умсуна түшүп, узата караган Качыке жинин каалгалардан чыгара бүт күчү менен карс-карс жаап, жол тандабасын ордунан атырылта айдап жөнөдү. Эзилип жүрө бергенди эч качан жактырбаган Качыке эртеси күнү цехке чак түштө келди да, бычмачыларды бөлмөсүнөн чыгарып жиберип, Караматтын өзүнөн Эркайды чакыртты. «Эркеш», деди бул атасындай болгон киши Раматтылык асыл жары кылычтын эркелеткенин эске сала. «Көңүлдүн иши кыйын экен. Ал жаш карынында ылгабай тура. Өзүң билгендей, мына бул бүт цех байкаганындай мен сени жактырып калдым. Суранам, бүт каалоолоруңду аткарайын, мага жок дебечи. Бир эле жылмайып баш ийкеп койгонуң жетишет. Калганын өзүм алып кетем», деп келип айтар сөзүн таппай ыңгайсыздыкка кептелип, жер тиктеп, фартугунун учун кармалап, өзүнөн бетер оңтойсузданып, жүзү албырып кеткен Эркайга тике карады. Ал көп маал катпай айтар сөздү айтчу кез келгенин сезип, Качыкени бир жалт карап алып шар кетти. «Байке, жакында эле мен жакшы көргөн жарымдан айрылгам. Анысы аз келгенсип куру жала менен айылымдан куулдум. Ошон үчүн мени жайыма коюңузчу. Көңүлүмдүн жаракаты бүтөлсүн. Суранам». «Эркеш, кечирип кой. Мен билбептирмин. Бирок кайгыны кайгырып отуруп эч качан баса албайсың. Өзүңдү жакшы нерселер менен суурутуп алаксытышың керек», деп келе жатканда эшик шарт ачылып, бөлмөгө үтүкчү Талант атырылып кирип келип, «Эй, карт дөбөт», деп Качыгеге ызырына, «Эркай эжени жайына койбойсуңбу? Эмне эле ага жабышып жатасың? Эмне деп былжырап жатасың?» деп бакырып жиберди. Бул күтүүсүздүктөн жинденген Качыке ордунан тура калып, Талант да жөн турбай экөө жакалаша кетишти. Жаштыктын жапайы күчүнө салган Талант Качыкени заматта ары бери силкип, кездемелердин үстүнө көтөрүп чапты. Аңгыча ажыратуучулар кирип келип, Талантты артка тартып, бозала болгон ызасы менен жининен улам туттугуп кеткен Качыкени ордунан тургузушту. Силерге көрсөтөм», деди ал бир Таланттын айынан бүт цехке кекенип чыгып бара жатып. Качыке чындап эле эртеси бүт цехке өзүнүн ким экенин көрсөттү. Заказ болбогондуктан бүткүл цех жумушсуз отурду. Мунун себепкери Эркайды аялдар. «Ушундай адам сүйүүсүн билдирип жатса, шагын сындырбай эле койбойт белең. Сенин эмне, бир жериң кемип калат беле? Көп назданбай, ырыс кыркарланбай акчасын, белек бечкегин алып, каалаганын аткарып кой да», деп жемелешти. Качыкени төпөштөгөндө эле Карамат Талант цехтен кууп чыккан болчу. Ошентип Карамат баш болгон бүткүл цехтин аялдары Эркайды жаалашып, көндүрүшүп, 3 күндөн кийин жибиген ал Борбордогу Мен деген ресторандардын атайы сыйлуу коноктор үчүн жасалгаланган бөлмөсүндө Качыке заказчиктин маңдайында отурду. Дасторкон толо жайнаган түркүн даамдардан улам бирин Эркайдын табагына салып, алдына жылдырып, кымбат баалуу винону чөйчөгүнө мелтилдете куйгуча аркы беркине сүйлөгөн Качыке жайдары көрүнгүсү келгени менен ичинен толкунданып,
мунусу кичине дирилдей чыккан үнү менен майда калтырактуу колунан билинип жатты. Ага караганда Эркай сустайып, баардыгына кайдыгер карап, алдындагыларды жер жемексен боло көңүлсүз отурду. Ортодогу ыңгайсыздыкты ичкилик кичине жоёт беле, аны Эркай качыке канча кыстаса да колуна кармабады. Жалпы залга чыгып бийлешкендеринде да Эркай коомайланып, денесин ала качып, өз ою менен өзү болуп туруп алды. Кайра кирип отурушкандарында гана Эркай муңайым жылмая берип биринчи жолу сөз чыгарды. Байке, менден каалаганыңыз эмне? Бул күтүүсүздүк жана оңтойсуз суроо болгондуктан качыке сөз таппай мукактана түшүп араң жооп берди. Кадимки баардык аял эркектердин ортосундагы мамилени каалайм. Мейли, мен буга макул болдум дейли. Сиз ошондо баардык каалоолорумду кандыра аласызбы? Андан камсанаба, деп качыке кадимкидей сүйүнүп кетти. Анын сактаган акчасы азыр Эркай хан сарай алып бер десе да жетмек. Ошондуктан бул сулуу ушул суроосу менен эле өзүнө макул болду экен деп ойлоду. Кудайга шүгүр, өзүң байкагандай акча жагына менде муктаждык жок. Эмне десең аткарам. Мен акчаны айткан жокмун, деп Эркай эмне деп сөздү улаарын билбей калды. Акча болбосо машина дээрсиң, үй дээрсиң, деп качыке ичинин кымылдап алгыча Эркай кайрадан күтүүсүз сөз айтты. Күйөөмдүн өлгөнүнө 4 айга жакындап калды. Ошондон бери аялдык кумарым уктап жатат. Эгер аны ойготуп жиберсеңиз, мен токтоно албай калам, деп качыкени тике караган Эркай калганын өзү түшүнөр деген ойдо токтоло калды. Кандайча токтоно албайсың? Деп сурап алып сөз төркүнүнө түшүнө берип, сөзсүз, ал кумарыңды да кандырып турабыз, деп жиберди. Байке, улуу сөздө уят жок дейт. Күйөөм менен жашап жүргөндө бир түндө бир болгондо ыраазы болчу эмесмин. Эгер кандайдыр бир шарт жоктуктан 2 күн болбой калсак чыдабай кетчүмүн. Сиздин жашыңыз да өтүп калыптыр. Аялыңыз да бар экен. Менин каалоомду бат-бат кандырып тура аласызбы? Же мени кыйнап коесузбу? Кыйнабайм, деп баардык эркектер жооп бере тургандай айтканы менен ушул саам качыке өзүнө ишене алган жок. Азыркы жашында ал бул келиндин талабын орундата алмак эмес. Ага шарты да жок эле. Өмүрүндө эч бир аял заты качыкеге мындай талап койбогон. Бир заматта жанагы жадыраган маанайы чөгүп, өзүн жоготуп койду. 60 жашта экенин эстеди. Өткөн жаштыгына өкүнө түштү. Эркай жөндөн жөн эле өзүн басынтып, кутулуш үчүн ушул жомокту ойлоп таптыбы деген да ойго кетти. Бирок андан эч кандай куулук менен арамзалыкты байкай албады. Тетирисинче ошондой болбоого өзүн чакырып тургансыды. Каалап турган аялга жарабай койгондон өткөн кордук эркек үчүн жок экенин жакшы билген качыке Эркайдын алдында антип басынгысы да келген жок. Ушундан улам маанайы менен каалоосун жоготкон, ресторандан соң мейманканага алып бармай болгон оюнан кайткан, эптеп колуна тийген периштеге карата каалоосун капыс өлтүрүп алган качыке Эркайды үйүнө жеткирип койду. Үйүнө кетип баратып, ал биринчи жолу өзүндөгү кандайдыр бир алсыздыкты сезип, карыганын мойнуна алды. Ал тургай небересиндей болгон кызга жүгүргөн жоргун талдай берип уялып да кетти. Эртеси Эркай жумушуна барса, иштешкендери дене боюнан кандайдыр бир өзгөрүүнү издешкендей сынай карашып, жымыя жылмайып кабыл алышты. Кандай анан? Деп бир чыдамсызы сурады эле. Эмне кандай? Деп Эркай түшүнбөй калды. Качыке менен кечти кандай өткөрдүң? Дейм. Ресторандан чыккандан кийин үйгө жеткирип койду. Койсоңчу, качыке эле болсо колго түшкөн коёнду жөн эле кое бере болбос, деп мыйыгынан жылмайды тиги. Анан качан Дордойго барып иштемей болдуң? Деди дагы бири. Эркай качыке экөөнүн ортосунда эч нерсе болбогонун чыйпылыктап айтып, улам кайталап эч кимди ишендире албады. Сени түшүнөбүз, ким эле ал чал менен болгонун айтсын. Бирок кечинде эле качыке келгенде билинет, деп Эркайды эч кимиси уккусу келбеди.
Бирок кечте чыгарылган товарды алып кетиш үчүн Качке эмес, анын кызы келгенде түшүнбөй калышты. Бирок кайра эле жүргөнүңөрдү эч кимге билгизбейли дедиңер да, деп жаман ойлорунан кайтышпады. Бирок бул кечте Эркайды эркектер кайра эле зериктиришпеди. Жумушту кичине эртерээк бүтүп чыкса, колуна гүлдесте көтөрүп, жасана кийинген Талант үтүкчү күтүп туруптур. Эркай Талантты алгач көргөндө ал уялчаак, жоош сезилген. Иштеше келгенинде эже келип сиз деген сылыктыгынан жазбай кичипейил көрүнгөн. Ошон үчүн Качкеден качканында да берки эки жигитке ишенбей ушул Талантты колтуктай калган. Бирок жооштон жоон чыгат дегендей өткөндө тигинтип Качкени сабайын болуп, эми минтип мурдун көтөргөн буккачар кейиптенип, Эркайдын алдын тосуп гүлүн сунуп турду. «Кандай?» деди ал баягы сылыктыгынан жазып сеңге өтүп. «Бул гүл сага. Бая күнү ызы-чуум үчүн кечирип сурап коеюн дедим», деп ак розалардан турган гүлдестесин суна берди. Кой болбойт, жөн эле кой», деп анын заматта минтип чечкиндүү боло калганына таң калып, күтүүсүз белегинен тартынып да Эркай артка кетенчиктей бергенде Талант болбой эле гүлдү колуна кармата салды. «Рахмат», деп татына гүлдестени көкүрөгүнө кысып кармап, мындай баса беришкендеринде Талант чечиле сүйлөдү. «Өткөндө жанагы карыган эшекке сени ыраа көрбөй кеттим. Өз деңгээлин билбейби? Акчасы көп болсо эле эмне, баарын сатып алса болот бекен. Дагы 1-2 уруп калбаганыма өкүнүп калдым. Бирок мени кечирип кой, сени ыңгайсыз абалга калтырганым үчүн». «Жок, эч нерсе эмес. Бирок ага кол көтөрбөй койсоң болмок. Минтип ишсиз калдың». «Иш элеби? Аны таптым. Андан көрө айтчы, кайсыл кафеге баралы?» «Кой, кафе-сафенин кереги жок. Андан көрө үйгө эле жеткирип кой», десе, Талант такыр көнбөй жолдун аркы yüzүндөгү кафени карай Эркайды колтуктап жөнөдү. Талант Эркайды биринчи эле көргөндө кызыктай абалда калган эле. Бул бир караса сүрдүүдөй, бир караса муңайымдай, бир караса текебердей көрүнгөн аял Талантты заматта арбап алгансыган. Бүткүл сезимдери селт чочуп ойгонгондо аптыга түшкөн. Мындай аял кол жеткистей, ага өзүн татыксыздай сезип, жөндөн жөн эле басынган, тартынган, уялган эле. Качан гана Качке заказчик Эркайга суу карта баштаганда кызганыч сезими күчөп, эркектик намысы ойгонуп, өзү айткандай карыган эшекке ыраа көрбөй кеткен. Эркайда Качкеден качып, өзүн колтуктап үйүнө чейин барганда күйгөн утко май куйгандай болуп, бүт тартынчаактыгын заматта жоюп чечкиндүү кадамга барган. Эми минтип канчалык Эркайдан кичүү болсо да айта жүргөн «сиз, эже» деген өзүн тастаткан, сылыктанган сөздөрүн таштап, сүйүүсүн дээрлик билдирген абалда келгендегиси болчу. Ошентип алар кафеде отурушту. Качкеден эптеп кутулса, мунусу минтип жабышып алганына кабатырланган Эркай бул суу мурун, өзүнөн 5-6 жаштай кичүү эркек сүрөйдөн кантип кутулушту билбей отурду. Качке акчасына таянып жөөлөсө, бул жаштыгына сала качырып кирди. Кайгысы карттана элек, оюнда көбүрөөк акча таап, бияктагы турмушун жөндөп, уулун алып келиш гана бар. Эркай азыраак иштешсе да, Таланттын былтыр гана окууну бүтүп, университетти сырттан окуурун, карыган ата-энеси жарды жашагандыктан аларга акча салып турарын жакшы билип калган. Караматта кийинки айлыгын бербей кууп жиберген эле. Аны көп акча таап үлгүрө электигин боолголоду да, ушул жука чөнтөгүнөн кармап делөөрсүгөн немени ордуна коймокчу болду. Ошондуктан ал кымбат тамактардан биринчи, экинчиси менен заказ берди эле Таланттын маанайы дароо түштү. Отурган ордунда эки жакка кайсалай каранып да жиберди. Экөө аркы беркине сүйлөшүп тамактанышкан соң, Талант официанттын эсепти алып келишин күтпөй эле ага өзү барып, бир нерсени түшүндүрүп, кол телефонун алып чыгып сунуп жатканда байкап турган Эркай жетип барды да кийлигишти. Көрсө, Таланттын 300 сомдой акчасы жетпей жаткан экен. Эркай сууруп бере салды. «Жөн эле койсоң болмок», деп чыйпылыктаган Талантка. «Эч нерсе эмес, буга мен күнөөлүмүн, кымбат тамактарды заказ кылып», деп жооткотуп үйдү карай жөө жөнөштү.
Талант азыркы осол болгонунан улам өзүн өзү басынткан абалга кептеп алып лам деп ооз ачпады. Үйгө жеткени калганда гана Эркай акырын үн катты. Талант, мен сени жакшы түшүнүп турам. Мени жакшы көрөрүңдү да баалайм. Бирок азыр менин күйүттөн баш көтөрө элек кезим. Андыктан эч кимдин сүйүүсүн кабыл ала албайм. Азыр сен жашсың, келечегиң алдыда. Ал эми мен сага татыктуу эмесмин. Бир турмушту көрүп калдым дегендей. Андан көрө сен азыртан жакшылап иштеп, турмушуңду тыңда, ата-энеңе жардам бер, окууңду бүт. Анан менден сулуу жаш кызга жолугасың. Азыр мага жакындаба, кагуу жеп. Шагың сынып калат, деди эле Талант шарт турула калып, капыстан капшыра кучактап. Жок, мен сени сүйөм, анта албайм, деп бети башынан өпкүлөп, жөөлөй түртүп кучактай калды. Жаш жигиттин ысык демине араң туруштук берген Эркай кичине бошоно түшкөнүндө Таланттын колун силкип жиберип, «Эй бала, токтот!» деп катуу кыйкырды эле ал эсине келе түшүп, «Кечириңиз эже, кечириңиз!» деп жиберди. Андан кийин да Талант Эркайды 2 жолу жумушунан үйгө жеткирип койгону менен минтип аша чаап кеткен жок.